Азыркы учурда жашообузда айрыкча соц тармактарда жана башка жерлерде аялга окшогон эркектер же болбосо эркектерге окшогон аялдар көбөйдү. Эми окшоштуктардын ар кандай түрлөрү болуп атат. Кээ бирөөсү элди күлдүрүш үчүн же башка бир актерлук мененби же башка бир чеберчилик мененби элдин алдына чыгышып ошондой өзлөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтөбүз дейби же башка максаттабы же элдерди жыйнап элдерге белгилүү болобуз дейби. Айтор көп себептин аркасында ушундай туура эмес ката күнөө ишке баргандар аябай көбөйүп кетти. Бул өтө зээнди кейите турган маселе. Анткени аялдарды туураган же болбосо аялдарга окшошкон эркектерди, эркектерге окшошкон аялдарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наалат кылган. Аларга каргыш айткан. Ибн Аббас деген сахаба өзүнүн келтирген хадисинде Бухари жана башка булактарда келет. Ошол киши айтып атат: Аллахтын элчиси ушу эркектерге окшогон аялдарды жана аялдарга окшогон эркектерди каргады деген. Бул каргыш деген өтө жаман нерсе. Наалат каргыш деген Аллах субхана таала мээриминен, ырайымынан алыс болсун деген сөз, кыскача айтканда. Бул эмнени билет? Бул ошо чоң күнөө дегенди билдирет. Адам баласы мейли кийим кечегенде болсун, баскан тураганда болсун, сүйлөгөндө болсун, жумуш кылганда болсун, Аллах субхана таала эркекти кандай жараткан болсо, эркек эркектей болуш керек. Аял кишидей болуш керек. Анткени эркек киши ушу Аллах субхана таала берген эркектик сыпаты менен, эркектик сапаты менен жакшы көрүнөт жана табият көрүнүш болуп саналат. Ошондой эле аял киши Аллах субхана таала берген назиктигин пайдаланып, Аллах субхана таала берген кулк мүнөзүн, сулуулугун шарият жолунда өзүн аялдай кылып көрсөтүп пайдаланган болсо, бул табияттагы Аллах субхана таала жаратып көрсөтүп койгон нерсе. Мына ошо Аллах субхана таала жаратып койгон табияттан аял бе эркек чыкпаш керек. Бирок ошо илимсиздиктин айынан же болбосо ата-эненин тарбиясы начар болгондуктан жана ошондой эле мусулмандар башка бирөөлөрдү көрүп алып, мейли жылдыз болобу же актер болобу же ырчы болобу же башканы көрүп ошондой болом деп жана ошондой эле башка мусулман эмес капыр артисттерди, актриса же башка окшогондорду көрүп ошолорду туурап, ошолорго таасирленип, мына ушундай иштерге барып атат. Көбүнчөсү буга дагы бизнес катары акча табам деген максатта ушундай нерселерге барып атышат. Кинолорду тартып атышат, сериалдарды же болбосо андай кылышпаса дагы жеке өзлөрү, мисалы Instagram ошого окшогон нерселерде аялдарды туурап эркектер чыгып атышат, кийимдерин кийип алышып. Аял кишилер, кыздар болсо эркектерди туурап атышат. Жогоруда айткандай, кандай жол болбосун, кийим кечеде, баскан турганда, сүйлөгөндө, кылык жорогунда. Мына ушунун баары тең адамдын адеп акылагына, уяттуулугуна зыян келтире турган нерселер. Уяттуулук бул ыймандан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, уяттуулук бул ыймандын бир бутагы. Адам баласында уяттуулук азайганда, уяттуулук кете баштаганда ушундай көрүнгөн нерсени кыла башташат. Ар бир мусулман эркек аял сөзсүз түрдө бир нерсени кыларда, кайсы бир нерсе кадам таштарда ошону ойлонуш керек. Ушул нерсе Аллах субхана таалага жагабы, ушул нерсе Аллах субхана таала ыраазы кылабы же жокпу? Биздин динибизде уруксатпы, жокпу? Тиги дүйнөдө жана бул дүйнөдө мага зыян келип калбайбы деп суроо берип, ошонун өкүмүн издеп, андан кийин ошол ишке барыш керек. Эгерде туура болсо, туура эмес болсо, ал иштен тыйылыш керек. Анан эл кылып атат, башкалар деле ушундай кылып атат, башкаларды да көрүп атам деп ар бир нерсени кыла берген болбойт. Мына ошонун себебинен көптөгөн адамдар ушундай жаман ишке барып атышат. Дүйнөгө тойбогон, ач көз, акча табам дегендер эптеп элди кандай жол менен болсо да өзүмө буруп, өзүмдүн көрөрмандарым кылып алайын, ошонун аркасында акча табайын деп ошондой максатта да кылып атышат. Азыркы заманда биринен бири ашып, бирин туурап, кандай деңгээлдерге чейин барат. Кээде жөн эле эркек аялды же аял киши эркекти туурап койбостон, уяттуу нерселерди айтып, же болбосо айтпаса кыйытып, ишарат кылып, же болбосо сөз менен ишарат кылышып, кыйытуу маанинде көрсөтүп атышат. Мындай нерселерди кары жаш дебей, улуу киши дебей баары тең көрүп атышат. Жаш балдар көрүп атат. Мына bunday нерсе өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан кантип биз ушу өзүбүздүн келечегибизден, кийинки муундан жакшы адеп акылактуу, жакшы муунду күтө алабыз. Андыктан ар бир адам мына ушул жерде ойлонуш керек. Ушундай нерселер чыгарып тур. Эми бул нерсе талантта, бул жөн эле аткарып атат да, күлдүрүш үчүн эле өзүнүн тиги актерлук чеберин көрсөтүп атат да, эмне болмогула деген сөздөр болбош керек. Анткени мунун арты зыян менен бүтөт. Бул дүйнөдө зыянын көрбөсө дагы Аллах субхана тааланын алдына барганда зыянын көрөт ошол нерсе. Анткени Аллах субхана тааланын элчиси
мына жогоруда айтылгандай хадисте ушундай аялдарды ушундай эркектерди бири бирине окшошкондорун алат каргышка калсын деп атат. Анткени Аллах субхана таала эркекти эркек кылып жаратты, аял кишини аял кылып жаратты. Ар ким өзүнүн табиятында, өзүнүн турумунда жүрүш керек. Кыргызда деле мындай жакшы сөз бар го, кыштын кыштай болгон жакшы, кыздын кыздай болгон жакшы деп. Ошондой эле ар бир эркек эркектей жүрүш керек, кыз кыздай жүрүш керек. Ата-энелер эркектерге ошо намустуулукту, каракылыкты, сабырдуулукту, эркекке тиешелүү болгон нерселерди үйрөтүп, ошого тарбиялаш керек. Жана ошондой эле ата-энелер өзүнүн кыздарын уяттуулукка, кичпейиликке, бирөөнү сыйлаганга, кайсы жерде болбосун өзүн таза, назик жана уяттуу алып жүргөнгө тарбиялаш керек. Анткени бул деген эже карындаштарыбыздын, биздин деген келечектеги урпактарыбызды, мусулмандарды көбөйтө турган энелер булар. Ошондуктан аял киши оңолсо, энелер оңолгон болсо, булар канча деген жакшы урпактарды даярдашат. Канча деген мусулман тукум көбөйүп, мусулмандардын саны дагы, адеби дагы жана башка жактарына өнүгүп, өөрчүп өсөт. Эгерде биз аял кишилерди өзүнүн табиятынан чыгарып, ушундай нерселерге түртүп кое турган болсок, анда биздин келечектеги бала чакабызды, урпактарыбызды тарбиялай турган энелерибиз бул жагынан алсырап, дин талап кылган, жалпы эл талап кылган тарбияны эч качан балдарына бере алышпайт. Кантип беришин? Эгерде өзлөрү аялдык табияттан чыгып жүрүшкөн болсо, эркектер туурап жүргөн болсо, эркектер турагандан кийин башка кадамдарга да барышат. Мына азыркы убакта ушу Европа тараптан баштап, ушул мусулман өлкөлөрүнө чейин жетти, ушундай чакырыктар башталды. Мына аял эркектин айырмасы жок, аял дагы эркектен кем калышпай, баардык нерсени аткарыш керек, талаш керек, аял эркек деп айырмалабайлы деп ушундай чакырык аркасында бул чакырыктарды эми ал жаман деп айтышпайт. Алар биз аялдын укугун коргоп атабыз же башка кылып атабыз деп ушундай жакшы сөздөр менен жаман нерсени жакшы сөздөр менен орошуп, чулгашып, анан ошонун аркасында өздөрүнүн жаман ууларын элдерге таратып атышат. Кайсы адам өзүнүн динин кармаган болсо, эркекпи аялбы, Аллах субхана тааланын ислам дини аял кишинин кандай даражасын көтөргөн, аял кишинин кандай укугун бергенин мына динде окуп билет. Тилекке каршы көп адамдар өздөрүнүн динин окушпайт, ошондуктан аял кишинин укуктарын жакшы билишпейт. Анан тетиги бала деген, үй бүлө деген эмне экенин билбеген, ошо үй бүлөнүн баалуулугун билбеген, анан капырлардан үлгү алабыз деп аялдар ушундай сериал же башка аркылуу ошентип жүгүрүп жүрүшөт. Мунун баары тең эмне? Мусулмандарды ойлонтура турган нерсе. Ар бир мусулман ойлонуп, келечекти, урпакты сактайлы, аял кишини аялдай кылып, эркек кишини эркектей сактайлы деп аракет кылыш керек. Жана ошондой эле дагы ушундай чакырыктар чыкты. Азыр мисалы мейли реклама жагында же кийим кече жагынан болобу, эркек аялдар кийсе болот, эркек аялдарга бирдей тиешелүү деп. Же кыз экенин түшүнбөйсүң, же эркек экенин түшүнбөйсүң. Кийимден болобу же башка нерселерде болобу. Мына мунун баары тең эмне? Акырындык менен ушул бузукулукка, жаман адеп акылакка башталган чакырыктар. Мунун баары жаман деп элге көрсөтпөйт. Элдерге эмне болмок эле, жөн бул элдерди күлдүрө турган нерсе да, кызыктыра турган нерсе да, ар ким өзүнүн билгенин кылып атат да, эмне киришип атасыңар деп ушундай эле сөздөр менен алдап коюшат. Бирок да мунун акыйкаты адам баласынын туруктуулугун, адеп акылагын, уяттуулугун талкылап аткан нерселер. Эми эркек болуп туруп ушу эркек эле бир талантын көрсөткүсү келип болсо же башка нерсени исламдагы тыйып салган арам нерселерди аралаштырбай көрсөтсө бирдеме болушабы? Же бир жерге кемип калабы? Мунун баары тең эмне? Ошо бири-бирин туура биле, жана акчанын аркасында ушу байлыкка жетейин, мен башкалардан айырмаланып артыкчылыгымды көрсөтөйүн, мага гана көңүл бурушsun деп ар кандай түрлүү нерселердин баарын кылып атат. Мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, азыр мына Instagram башка жерлерде ар кандай үй бүлөлөр өзлөрүнүн үйүндөгү нерселерди көрсөтүшүп, аял эркек эч качан уялбай эле бир нерселерди чыгарышып, жаш балаларды аралаштырып, уяттуу болсоң уяттуу, кээде үй бүлөдө болгон чыр чатакты же үй бүлөдө болгон сырдуу маселелерден бери чыгарып ийип атышат. Мунун баары тең эмне? Мына ошол илимсиздиктен, адепсиздиктин себебинен келип атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушул нерсеге жакшыраак болуңуздар. Өзүңүздөр дагы Аллах субхана таала берген, табият берген сапатта жүрүп, аялдай, эркектей жүрүп, жана ушул тарбияны башка өзүңүздөрдүн балдарыңарга да бериңиздер. Баары тең ушул нерсени билип чоңоюшсун. Мына ошондо ар ким Аллах субхана таала берген сапатты, сыпатты алып жүргөн болсо, ушунун аркасында чоң жакшылыкка жетет. Мына ушул убакка чейин ушинтип тукум улап, мусулмандар
көбөйүп, эркектер өзүнүн милдеттерин аткарып, аял киши өзүнүн милдетин аткарып, үй бүлөдө чогуу болушуп, баш кошушуп, үй бүлө куруп, ынтымакташып, жакшына кайла жашап келишкен. Ошондуктан ушул убакка жетип, мына мусулман болуп жүрөбүз. Эми ушул заманда бир чыга калган туура эмес чакырыктарга азгырылып кетип, өзүбүздүн табиятыбыздагы, динибиздеги ушу нарк насилди, адеп акылакты унутуп, ошолорду ээрчип калабызбы? Мунун баары тең албетте туура эмес. Бир туугандар, ушул нерсеге жакшыраак көңүл буралы, динибизди үйрөтүп, өзүбүздүн уяттуулугубузду сактайлы. Аллахумма салли ва саллим ала абдика ва расулика набийина Мухаммад.